10 айды көп деп айттым эле. Бул менин айткан оюм эмес. Бул мен элдин айткан оюн айтып атам. Анын ичинде мен өзүм дагы оюм туура келген үчүн элге ошол маселени аткаруу бийлигине жеткирип атам. Кече сөзүндө урматтуу Садыр Нургалиевич айтып кетти. Мен 6 ай Дасафты окугам депчи. Ошол Союз убагында жүргөн 6 ай Дасаф жеткиликтүү окутуп, советтик армияда кызмат кылып, ошол күндөгү тарбия алган, ошол күндөгү билим алган, анын жыйынтыгы менен окуучулук күбөлүктү алган адамдар бүгүнкү чейин бар. Бир дагы авариясы жок, бир дагы машинасын чийбеген айдоочулар бар. Мына ошолордун үнүн биз бүгүн айтып атабыз. Коомдук талкууга койгула кайра. Азыр айдоочулук күбөлүк кимде жок? Ар бир үй бүлөдө, ар бир жаранда бар. Ошол керек. Анан эми ошону сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, оңай окуйсуң деген негизи туура эмес. Мына ушул жердеги ошол күнү айтылган сын пикирлердин бардыгы, урматтуу кесиптештер, бул ар бириңиздердин жүздөгөн, миңдеген шайлоочулардын сөзүн айтып атасыздар. Элдин арасынан көп өтпөгүлө. Азыр мына бүгүнкү күнгө чейинки кылынып аткан иштердин бардыгы мамлекетте өсүү болуп атат. Профит менен чыгып атабыз. Ички дүң продукциясы 1,5 триллиондан 2 триллионго чейин жетип атат. Бюджетибиз триллиондан ашты. Биз сүйүнүп атабыз буга. Бирок ушуну совет берип, өзлөрүнүн акыл деңгээлин айтып, мындай кылбасак болбой калды деген сунуштап аткан адамдар бул маселени туура эмес жакка апарып жатат. Мен бир дагы жолу депутаттын сөзүн айтканын уккан жокмун. Ушул жерде отурган 87 депутаттын бирөөсү дагы бийлик аткаруучулар акмаксыңар деп айткан жокпуз. Депутаттар менен аткаруу бийлигинин ортосундагы мамилени ушундай да басып калышыбыз керек. Комитеттерди көрүп атасыздар. Депутаттардын айткан сындарын көрүп атасыздар. Ушуну чечип албасак болбойт. Бул күндөн күнгө дагы өрчүй бериши мүмкүн. Мен билем баарыңыздардын араңызда да оюңузда да турат айта турган маселе. Бирок балким айта албай аткан болушуңуз керек. Мен ушуну айтып эле коеюн. Биз аткаруу бийлиги менен ымалада туура багытта кетиш керек. Ушунчага чейин кылынып аткан иштердин бардыгын бүгүнкү күндө бир айдоочулук күбөлүк менен, анын срогу менен, окуу мөөнөтү менен кылган иштерибизди норга сводить этпешибиз керек. Кече өңкү аудиториядагы отурган 25-30 чакты бир курсант отурат. Конечно, алар дагы айта албайт да оюн. Анан чуркап келип ушинтип микрофондо өзүн мен ачка топтогонго мен муктаж эмесмин азыр. Ошондой эле мен кесиптештерим да ошондой болуш керек. Мен ойлойм баарыбыз туура жыйынтык чыгарабыз деп